Биринчи айтканыңарда 5 миллион доллар каражат бөлүнүп атат жардам катары дедиңиздер. Сиз айтыңыз, сиз канча бөлүнүп атат каражат? Кыргыз жараны шайлоого шайланууга укуктуу. Бул конституциялык укук, туурабы? Да. Москвада канча биздин мекендештерибиз бар? Майор даражасы менен баруу керек деген. Кызматка дайындалып аткан учурда гана. Деп атасыз да сиз, Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Жана айтылгандай, ар бир мыйзам долбоору каралганда, ратификация каралганда кайра башка киши келип атасыңар да. Түмөнбай мырза, сиз чыгармачыл инсансыз. Чыгармачылыкта чегара жок. Чыгармачылыкта улут да жок, дин да жок. Бул мыкты бир керемет кесип. Ушул жаңы административдик кызматка келип турсуз, куттуу болсун. Билбейм, кыргыз маданияты чоң табыш таптыбы же чоң жоготууга учурадыбы, аны келечек көрсөтөт. Себеп мыкты композиторлор, мыкты жазуучулар, мыкты акындар мамлекеттик ишке барганда жок болуп кетишет да. Сиздин чыгармаларыңыз керемет чыгармалар, нукура, накта, баягы биздин ата бабаларыбыздын кайрыктары бар чыгармалар сиздин чыгармаларыңызда. Айылга барып келсе, айылга барбай калсаң дагы айылдын жыты чыгып турган чыгармалар. Ушул кызматка кандай болуп келип калдыңыз, мен билбейм. Негизи эркин жүргөнүңүз жакшы болмок да. Ошол Алишер Навай айтканда, эмир чакырып алып, мен сарайымда биринчи кеңешчим бол деп чапан жапса, чапанын чечип таштап койгон. Алтын куш, алтын капас болсо да куш капаста сайрай албайт деп. Тилекке каршы ошол соңку мезгилдерде кыргыздын мыкты азамат жигиттери, кыздары административдик кызматты жакшы көрүп кетип калып чыгармачылыгын көмүшүп алды. Ошон экөөнү чогуу ала жүрсөңүз деген тилегим менен баштайм. Биринчи айтканыңарда 5 миллион доллар каражат бөлүнүп атат жардам катары дедиңиздер. Сиз айтыңыз, сиз канча бөлүнүп атат каражат? Биринчи кезекте жакшы каалоо тилектериңиздерге чоң рахмат. Аракет кылабыз, чыгармачылыкта таштап койбогонго, параллелдүү алып кеткенге. Бул негизи ооз-2 түрдө, Адахан Кимсанбаевич, ооз-2 түрдө сүйлөшүлгөндө 5 миллион деп сүйлөшүлгөн. Ал макулдашууда көрсөтүлгөн эмес. Ал справкада гана 5 миллиондун тегерегинде деп берилген. Жана ошондой эле бул 2021 жылдын 29 мартында министрлик тарабынан түзүлгөн смета жөнөтүлгөн. Ал Өзбекстан тараптан колдоо тапкан эмес, жана сметаны алар өздөрү түзүшкөн. Биз урматтуу кесиптештер, мыйзам чыгаруу жыйыныбыз, мыйзам чыгаруу бутагыбыз. Бизде ар бир нерсе так болуусу керек. Акыр жөнөкөй эле бир келишим түзүлүп атканда дагы кандайдыр бир шарттары белгиленет. Бул мамлекеттер аралык келишим болуп атат. Парламенттик деңгээлге чыгып отурат. Өткөндө 5 миллион дедиңер, кийинки келгениңер айтты, жок 10 миллионго чыгып кетти, 10 миллионду колдоп бергиле деп, экинчи орун басар келип кетти. Андан кийин министриңер келди дагы, жок, туура эмес түшүнүп алыптыр, ушу 5 миллион бойдон кала турган болду дейт. Бир так айтпайсыңар, бир кесе айтпайсыңар. Ошол өзбек тарап түзөбү, кыргыз тарап түзөбү, ошол оңдотуу, түзөтүү иштерине канча каражат керек болуп атат? Так маалымат ошол 5 миллион доллар, Адахан Кимсанбаевич, ошол оңдоп түзөө иштерине эмеректерди алуу, аппаратура менен камсыздоо бардыгы ошол 5 миллионго. 10 миллион деген туура эмес. Ал эми жаңылыш берилип айтылып калган. Жаңылыш айтылып калган сумма. Эми жаңылыш айтылган менен 5 миллион, 10 миллион бул Акылбек Жапаровга баары бир да, миллиард бул жака, миллиард ал жака деп. Биз акыры ар бир добуш берип атканыбызда биз келечек үчүн берип атабыз да, туурабы? Эми андай болбош керек да. Ошондой жаңылып 5 миллион долларга жаңылган орун басарды кечирип кой деш керек да. 50 000 сом. Бир 50 000 сомго туура эмес кол коюп койгондорду ышкыртып, кыйкыртып, маскаларыңарды кийип алып, автоматты көтөрүп барып, колдорун кайрып алып кетип бартасыңар. Анан 5 миллион долларды ары бери калчап койгон болсо эч нерсе эмес экен да, кечирип койгула, туура эмес болуп калды дегендей. Бул өзү негизи туура эмес жагдай. Анан Түмөнбай мырза, ошол
улуттук борборду дагы кошо оңдотуу түзөтүү иштерин жасап жиберсекпи деп аракет кылып атабыз деген маалымат айтылды ушул жерде. Ал кандай болуп атат? Ал боюнча мен так маалыматты кагаз жүзүндө жооп берели. Ал жерде драм театрды толук реконструкциялоо деген маселе каралган. Ула мырза, өткөндө орун басар айтты. Мен сизге 3 күндүн ичинде ушуну кагаз жүзүндө жооп берип коеюн деп. Туура? Сизге мен жоопту жыйын бүткөндөн кийин эле тактап берейин, анын маселеси. Жок, бизге ар киши келгенде башка маалымат берип башты айлантып койду да. Түшүнбөй калдык да. Ошон үчүн мына экинчи окууга киргенге чейин канча деген будуңчаң болуп кетти. Өзү мындай караганда биздин кесиптештер айткандай мүмкүн жакшы ниет, жарым ырыс, жакшы ниет менен оңдотуп түзөтүп коелу деп берилип атса керек. Бирок Түмөнбай мырза, бирок деген жери бар да. Бирок деген жери бар. Мына биздин кыргыз балдардын баарын англисче окутат экен, англисче бүтүндөй дүйнөлүк жогорку окуу жайларга алып барып даярдап коет экен, ушуга каршы чыгып кандай кылабыз деп Америка университетине дагы тепкилебеген киши калбады, бизди тепкилеп эмнеге каршы чыгасыңар деп. Натыйжада эмне кылдык биз? Жаштарды жоготтук. Жаштар жоголду мына бүгүн. Кебетеси мына сиз өзүңүз айткандай ушу кыргыз болуп турат, ички жан дүйнөсү кыргыз эмес. Кайсы өлкө келсе укмуш, мектеп салып берет экен, тамак берет экен, кийим берет экен деп кирип балдарыбызды бекерден бекер жокко айландырдык го биз. Кыздарыбызды тааныбай калдык го. Улутту жок кылып атабыз го биз. Мына ушундай жагдайда мен бекер берген жокмун өткөндөгү орун басарга суроо. Репертуар саясатын ким жүргүзөт деп. Бул суроону да бердим. Эмне үчүн ушундай көмөк көрсөтүлүп атат деп экинчи суроону бердим. Кыргыз орус драм театрынын абалын караңыз, акыбалын караңыз. Империя болуп турган Россия ушуну бир түкүрүктүн учудай заманбап кылып койсо болот. Ошону жасалбай атат. Эмне үчүн деген суроолор берилди. Биз ар бир көмөк көрсөтүп коеюн силерге, кичине бир жардам берип коеюн деген нерсенин артынан бир нерсени карашыбыз керек да. Мал кокшоп эле алдыбызга салганды жей бербешибиз керек да. Суроолорду берсем, так жооп берген болсоңор, мен ыраазы болуп калат элем. Ай азамат, баракелде. Илгерки Орозбековдун ушундакыдай, Акунбабаевдин ушундакыдай бир биргелешүү, бир мындай бир ынтымактык кетип бартыптыр деп. Бирок андай эмес да жагдай. Кимиңер жооп бересиңер? Мен түк түшүнбөйм муну. Муну идеологиялык жагдайы кандай болуп атат, экономикалык жагдайы кандай болуп атат, же кошуналчылык мамилеси кандай болуп атат? Ким жооп берет мага? Так 3 сүйлөм менен. Уруксат болсо, Бабур драм театры 2018 жылы курулганына 100 жылдык болгон. Ошонун алкагында биздин президентибиздин мамлекеттик иш сапарында ошол Бабур драм театрынын 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында реконструкциялоо боюнча сөз болгон. Ал эми репертуар маселеси боюнча репертуарына министрликтин алдындагы атайы көркөм кеңеш бар. Жылына план боюнча 4 спектакль коюлат. Анын бирөөсү сөзсүз түрдө кыргыз драматургиясы, бирөөсү өзбек драматургиясы, бирөөсү дүйнөлүк классикадан, ал бирөөсү балдар үчүн атайы спектакль. Албетте бул музыкалык драмалык театр болгондугу үчүн сөзсүз түрдө ушул 4 спектаклдин бирөөсү музыкалык ылайыкташтырылган спектакль коюлат. Качан бүтөт бул реконструкция? Азыркы күндө драм театрдын 80% бүтүп калды. Кийинкиликке Түмөнбай мырза, сиз эми саясатта жоксуз, чыгармачылыктан сизге талаша турган киши аз. Бирок саясатта ушундай болот да. Бүткөн ишти алып келип мыйзамдаштырбайт да. Бүткөн ишти алып келип мыйзамдаштырбайт. Биринчи ошол ишти баштаардын алдында келет, кеңешет. Ушундай кылабыз деген максатыбыз бар, кандай дейсиңер деп ыраазычылыкты алып алат да. Эми азыр силер аргасыз жагдайга коесуңар. Бузулуп атат процедура. Процедура бузулуп атат, айланайын Кыргызстан. Анан процедураны бекем кармап коелу десе эле көздөрдү алайтып карап туруп эле Кыргызстанга чыккынчылык кылып атат, тоскоолдук кылып атат, андай жок, эки колдоп колдойбуз, бирок эреже менен келгилечи айланайындар. Салты менен келгиле мындай. Макул, мен ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайм. Болгону өзбек тараптан макулдашуунун эмеси сметалар кеч келгендигине байланыштуу. Жумуш башталып кетип, сиздерге ратификациялоого алуу бир аз кечигип калды. Сөз Мадумаров Фадыхан Кимсанбаевичке берилет.
Рахмат. Мына экинчи окууга кирип атканда биринчи окуудагысыны жана Уланбердибаевич айткандай кабыл алдыңыздар. Биз башка орун басары менен кабинетте отуруп такташканбыз. Кимиңиздер жооп бересиздер? Жана аял киши эле го орун басар. Жылдыз Арсланбековна. Жылдыз Арсланбековна келсе. Ооба, Жылдыз айымды айтам. Ошондо редакциялык өзгөртүү киргизилген да. Бирок сиз азыр айтып атасыз, мамлекеттик куржундан кошумча каражат сарпталбайт деп. Бул сарпталат. Бул жерде милдеттемелер өкмөт тарабынан сыртта жүргөн биздин мекендештерге, боордошторго көмөк күчөйт. Эгер биз азыр мыйзамга быйылкыга сарпталбайт, кийинки жылга сарпталбайт. Мен ошон үчүн так айттым эле, бюджет куралгандан кийин күчүнө кирсин деп койсок деп. Туура, Адакан Кимсанбаевич, бул мыйзам ошон үчүн биз киргиздик. Кол коюлгандан кийин 10 күнүн ичинде депчи. Баары бир эми баягы мыйзам жанагы баягы мыйзамда бул кандай десем түшүндүрүп бере албай атам сизге. Мыйзамда бул каралды да, ошол сиздин айткан суроолоруңузда ошол эме кылдык да. Жок, каралды. Кол коюлгандан кийин депчи сиз айткан. Туура, каралды. Бирок мындай болот да. Биз айттык да ал жерде. Редакцияда ушундай деп турат. Сыртта жүргөн биздин жарандар Кыргыз Республикасынын жарандары болуп эсептелет биринчи кезекте. Кыргыз Республикасынын жарандарына Конституция кепилдикке алган бүтүндөй коргоолор кепилдик алабыз деп атабыз. Ал коргоонун ичинде мындай болот. Эки укук бар. Адам укугу бар, анан жаран укугу бар. Алар сыртта жүрсө, Россияда жүрсө, адам укугунан пайдаланышат. Бирок жаран укугунан ажыратылган. А биздин Кыргыз Республикасына тиешелүү маселелерде алар эки укукка ээ, адам укугуна, жаран укугуна. Туурабы? Я. Эгер жаран укугуна ээ болсо, кыргыз жараны шайланууга укуктуу. Бул конституциялык укук, туурабы? Я. Москвада канча биздин мекендештерибиз бар? Азыр официалдуу түрдө 680 баягы закондуу иштеп жүргөн. 680. Ошонун канчасы 18 жаштан жогорку? 18 жаштан жогору акыркы маалымат боюнча где-то 640 калган ошо бала бакыра болуп кетет. Ошондо жалпы жаран канча болуп атат? 680 плюс жок, ошонун ичинде болуп атпайбы? 680-дин ичинде биздин дагы балдарыбыз болуп атат да. Мен 18-ден жогоркулар канча экен? 18-ден жогорулар 640. Мына караңыз, 640 миң. 640 миң шайлоочуга канча шайлоо тилкеси керек? 640 миң шайлоочуга. Аны эсептеш керек экен. Силер кепилдик алып атасыңар, айнанайын. Мамлекеттин атынан кепилдик алып атасыңар, мыйзам менен кепилдик алып атасыңар. Биз сыртта жүргөн жарандардын бүтүндөй жарандык укугун коргоп беребиз деп кепилдик болуп атат бул мыйзам, туурабы? Ооба. Анан кандай эсептебейсиңер силер? 3200 шайлоо тилкеси кажет болот. Москванын өзүндө. Кантип курасыңар аны? Эми аны тиешелүү ошол мамлекеттик органдар менен бирге Жок, силер бийликтин атынан силерге кепилдик берип атат. Мына сиз министрлик силер жүргүзөсүңөр бул саясатты. Кантип жүргүзөсүңөр? Эми ошол мыйзамда ошол шайлоочулардын мыйзамы бар да, ошол мыйзам негизинде эле тиешелүү госоргандар менен биргеликте алып барабыз. Анан эмнеге айтып атасыз сиз? Мамлекеттик казнадан каражат сарпталбайт. Кантип сарпталбайт? Эми Адакан Кимсанбаевич буга чейин бул шайлоолор болуп келген. Мага чейин мындай кылыңызчы. Ушул сөздү унуткулачы. Буга чейин болуп келген. Мындан кийин болбойт. Мындан кийин мыйзам менен жашайбыз. Колубуздан келишинче. Бул сөздү унутуң. Министрин келесинби, кимин келсең эле айтасың да, ушинтип эле келе бергенбиз. Келе бергиле анда да. Анда эмнеге бул мыйзамды алып атабыз? Кошумча каралбайт да. Кандай каралбайт? Кошумча каралбайт. Бир шайлоо тилкесин түзүү үчүн канча миң акча каралат? Адакан Кимсанбаевич, бул
ошол госорган өздөрүнүн планында, бюджетинде бекитти да. Шайлоолордо бекилип атат. 23-жылга, 24-жылга депчи алар өздөрүнүн бюджетине каралат. Өздөрүнүн мисалы биздин министрликте Өздөрүнүн бюджеттен алабы? өздөрүнүн Айым үчүн айтып атасыз, бул жерден бюджеттен акча каралбайт деп. Жок, кошумча деген жок. Бирок өздөрүнүн Кошумча да, ошо кошумча. Силер азыр Москвада канча тилке ачып атасыңар? биз өзүбүздүн представительствобуз бар, жаңы эле ачылды. Москвада. Ошол Канча тилке ачып атасыңар, шайлоо тилкесин? шайлоо тилкесин мен азыр айта албайт экенмин. Айта албайсыз. Ошон үчүн билбейсиз. Ошон үчүн кабарыңыз жок. Элестете албай атасыз. Мен берген суроону элестете албай атасыз. 5 шайлоо тилкесин ачты, 5. Москвада 640 000 жаранга. А биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 2000ден бир шайлоо тилкеси ашпаш керек. Ошондо Москванын өзүндө 3200 шайлоо тилкесин курушуңар керек. Эгер кура албасаңар, муну мыйзамды кабыл албаш керек. Биз кепилдикти алдык, биз ушуну жаратып беребиз деген милдеттемени албашыңар керексиздер. Кагазда мыйзамды алып коесуңар, турмушта бир тыйынчалык көмөгүңөр пайдаңар тийбейсиздер. Мен урматтуу кесиптештерге айтып атам да, жөн эле кагазды эле кабыл алып коюп атабыз. Аткарылышын өзүбүз билебиз, аткарылбайт. Аткарылбайт. Ушундай мыйзамдарды кабыл ала бериштин кажети барбы деген суроо туулуп атат. Мен өткөндө эле жакшына түшүндүргөндөй болдум сиздерге. Мына азыр келип дагы түшүнбөй атасыз. Себеби анда башка орун басар эле. Азыр Улам Бердибаевич айткандай, улам жаңыңар келип олтуруп, аябай чарчатып чалдыңар биздичи. Биз өткөндө түшүнгөнбүз, кабинетке келди. Жылдыз Айым аябай түшүнүктүү кыз, келечеги кең кыз, сабаттуу кыз. Абдан биз сөзмө сөз түшүндүк. Бардык маселесин түшүндүк. Ошон үчүн милдеттенет деген жерди тааныйт деген сөзгө алмаштырдык, туурабы? Кайсы жерине турат ошол таанылат деп? Мен милдеттендирилет деген сөз сунуш кылдым. Ал киши келиңиз таанылат деп нейтралдуу сөздү жазалы деди. Мен макул болдум. Кайсы жерде турат ошо таанылып? Туура, мыйзамдар ошол мыйзам, милдеттендирилет, бул мамлекетке милдеттендирет деп. Таанылат деген сөз ошонун синоними болот. Туура. Биз адам укугун тааныйбыз. Биз өз жарандарыбызды коргойбуз. Ошо тааныйбыз деген сөз. Аны тааныбайсыңар силер, себеп аны өтөсүнөн чыга албайсыңар. Мен бир гана Москваны айттым. Новосибирск, Читаны айткан жокмун. Иркутск, Краснодар эң көп жашап аткан Екатеринбургду айтып аткан жокмун. Бир Москванын өзүн капсындай албайсыңар. Анан кантип добуш беребиз бул мыйзамга? Ошо сиз менен такташкан турбайбы? Жылдыз Арсамекине сиз менен такташкан турбайбы? Ошол такташкандык үчүн сиздин берип аткан баяндамаңыз туура эмес деп атам мен. Мамлекеттик казынадан кошумча акча каралбайт деген сөзүңүз туура эмес деп атам. Бул кошумча каражат сарпталат, сөзсүз түрдө. 5 эле шайлоо тилкесин ачсаңыздар деле бир 20-30 миллион сомдун тегерегинде акча керек болот баары бир. Пландык негизде кете берет Адакан Гүлсөнбаевич. Ар бир министрликтин өзүнүн пландары бар да, 2-3 жылга. Ошол пландын негизинде кете берет да. Буга чейин кайда иштедиңиз? Ушул эле министрликте иштеп келдим. Анда түшүнбөдүңүз мени. Мен сизди түшүндүрө албай койдум сизге. Мен кечирим сурайм, бирок күнөө сизде эмес, мен түшүндүрө албай атам да. Менимче кесиптештер түшүндү го дейм. Бул кошумча каражат деген сиздин казаныңыз өзүнчө казан эмес, жалпы мамлекеттин бир эле казаны бар. Ошол казандан сизге да куюп берет, ошол казандан БШКга да куюп берет, ошол казандан Тышкы иштер министрлигине да куюп берет. Бир эле казандан алат баарын. Аттың, өтө аттың. Сөз Адакан Гүлсөнбаевичке берилет. Кайсы бир деңгээлде адилеттүүлүктү жаратуу жаатында болуп аткан долбоор сыяктуу. Экинчи жагынан Искендер Исмаилович айтсаңыз, жана бир баяндама жасап атканда сөз айттыңыз, кызматка дайындалып аткан мезгилде гана. Туурабы? Эгерде өрт өчүрүү кызматынан аскер кызматына которулуп аткан болсо, же тескерисинче аскер кызматынан суу куткаруу кызматына которулуп аткан, ошол гана учурда аскердик теңдик, туурабы? Башка учурда кандай макамдары? Мен бул үч эле мамлекеттик укук коргоо органдарга тиешелүү да, бул айттым го башында. МВДга, МВДнын ичинде аскер кызматы бар да. Ооба. Анан МВДнын кызматы бул түшүндүңүз да, которуп атканда. Экинчиси прокуратурадан, военный прокуратура өтүп атканда, үчүндө ГСИнден баягы охранный бир
департаменти бар да. Ошого Туура. өтүп атканда гана. Туура. Калган укук коргоо органдарына тиешеси жок. Туура, Искен Исмаилович. Мисалы, азыр эми универсалдар көбөйүп кетпедиби? Баары универсалда. Аскерге барган деле универсал, барбаган деле универсал. Генералга чейин жетишет. Мен айтып атканым, майор, милиция кызматкери майор болсо, ушул тагдырдын буйругу болду дагы өрт өчүрүү кызматына баратат. Себеп өзгөчө кырдаал министрлигинин наамдары бул аскер наамдары. Ошондо ошол майор даражасы менен баруу керек деген. Кызматка дайындалып аткан учурда гана деп атасыз да сиз, Бул жерде ар кандай болуп калышы мүмкүн да, кызматка дайындалмас, өзүнчө ошол жака жумушка кирем деп калышы мүмкүн да. Бирок бул ал МЧСке эч кандай бул бүгүнкү законду кабыл алып аткан тиешеси жок. Туура. Мен ушуну тактап алышыңыз керек. Мисалы, жанагы каражат кетпейт мамлекеттик казнадан деген сөздү көп айтышат го, жанагы мыйзам демилгелеп аткандары. Ага сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде тиешеси тиет. Сөзсүз тиет, тийбей койбойт. Аны мен ушу суроону сизди берет деп алдын чызып койгом. Сөзсүз түрдө берет дедим да. Себеп баякы бул жерде туура суроо берилип атат. Эгерде ошол эле военный прокуратурада прокуратура кызмат кылган адам военный прокуратурага өткөндө, ал жерде майор болсо, ал жерде мисалы лейтенант менен отуруп калышы мүмкүн да. Бирок майордун надбавкасы көп. Туура. Лейтенанттын надбавкасы жок дедим. Бул закон 2014-жылга чейин ушул закон иштеген экен, биз эгемендүү болгондон бери. Ушул өзгөрүлүштө 2014-жылга чейин Адакан Кимсанбаевич 5 адам гана которулуптур да. Бул Министерство оборонанын берген маалыматы. Анан кийин 2014-төн кийин булар 5-чакырылыштагы бул законду кабыл алышкан экен да. Бул канчалык деңгээлде деген мен бир аз кетиш мүмкүн, бирок военный прокуратурада көп болсо бир канча адам иштейт? Канча адам иштейт сизде? 74. Бул технический составды кочкондо. Анан которулганы эми бул да мындай да, эмне үчүн ушул званиялар теңдештириш керек деген ойдагы пайда чыкты. Мисалы үчүн военный прокуратура, военный прокуратурада бул бүгүнкү күнү биздин бардык укук коргоо органдарын тергөө жүргүзө турган орган, көзөмөл кыла турган орган. Анан ал жерге мен ошон азыр аягына чыгам азыр. Ал жерге бир лейтенант апарып койсоң, бир же МВДдан же ГКМБдан бир полковник тергеш керек. Ал жерге bir тажрыйбасы жетпей калышы мүмкүн да. Бирок сизге мен толук кошулам, бир аз финансу кетет. Мен разницасын да сурадым. Илгери 50 сом, 100 сом болгон экен. 2014-жылы. Азыр күндө майордуку 1000 сом, капитандыкы 500 сом, 700 сом, лейтенанттык ошентип аралыгы bir 300-400 сомдогу разницасы бар экен да. Пенсияга чыгуу айырмасы да бар. Пенсияда бардыгы бирдей экен. Пенсияда мен эми ошол жерде баягы гана звания гана бул 3 эле нерсеге каралат дейт. Эмгек стажы дейт. Так. Анан кийин трудовой стажы, анан баягы должносту, анан акыркы бир акылаттар каралат экен да. Искен Исмаилович, 70%. Мыйзамдын концепциясы туура деп атпаймынбы? Социалдык адилеттүүлүктү жаратуу деген максатта. Биз ушул жерден жанакы бир мыйзам кабыл алынгандан кийинки түшүнүксүз пайда болбойт учурларды жасабайлы дегендей кылып, мисалы милиция кызматкери чоң алайда кызмат кылып атса, анын социалдык жөлөктөрү башкача. Аскер кызматыныкы башкача. Алардыкы 1 жыл, 1,5 жылга кетет да. Ошол жактарынан дагы мындай бир тегиздешилеби деген максатта айтылып атат. Так концепциясы туура, социалдык теңсиздикти жаратуу керек, маселе жок. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Шелек. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.